10 күн Кыргызстанда бийлик менен айланып. Пост жакта түнөп калып, эртең менен 5те турдум. 5те туннель жака барып бир байкап көрөйүн дедим. Барсам эч ким жок экен. Туннелден акырын өтөйүн деп чечтим. Өтүп баратсам туннелдин уже ичи бүтүп калыптыр. Охранниктер айтып жаткан болчу, 31 августта ачылыш аземи болот деп. Негизи туннелге чейин 2 километр ары бери жолдор бүтө элек экен. Туннелден өтүп 2 саат жол жүрүп, палаткамды коюп уктап алайын деп чечтим. Анткени дегенде түнү бою анча уктаган эмесмин. 3 саат уктап сапарымды уладым. Саат 3төрдө уже казарманда болуп калдым. Ал жакта тамактанып жолго чыктым. Туннелден өткөндөн баштап катуу шамал бетке уруду. Казарманда Нарын дарыясынын боюндагы жолдордо баарында шамал болду, өтө катуу. Велосипед 1